тургандай убакыт кайдадыр шашат. Улам мезгил аралап барган сайын адамзаттын, ал гана эмес жандуу жансыз табияттын кубулушунда да өзгөрүүлөр болору мыйзам ченемдүү көрүнүш. Тоолор кулап түз болуп, суулар ташып сел болуп, жаратылыш жаңыланса да, оош кыйыш жашоо турмуш өзгөрсө да, эл артында бааланар эмгеги бар инсандардын элеси ар дайым эл эсинде сакталып келет. Кылым кыйырын каарыткан замана не деген гана асыл заадалардын, нечендеген берендердин эмгегин муундан муунга үлгү болоорлук из калтырганын эске салып келет. Айлар жылга алмашып, убакыт өткөн сайын айрыкча мекен үчүн ак кызмат өтөгөн эр азаматтардын кадыр баркы эл арасында жогорулап баратканы көңүл жубатаарлык көрүнүш. Анткени алардын айрымдары жумурай журтубуздун ар тараптуу жүгүн көтөрүп, көп эмгек өтөөр мезгилинде күтүүсүздөн о дүйнө салып кете беришкен эмеспи. Тарых барактарында ысымы түбөлүктүү сакталган андай эл уулдары Султан Ибраимов, Исках Разаков менен катар элибиздин дагы бир мыкты инсаны Бекмамат Осмонов бар. Ал 1945-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Акман айылында жарык дүйнөгө келген. Данышмандар айткандай, бир кылымда бир жаралчу бул инсанга ар тараптуу ченемсиз бакыт берип, бирок кыска өмүр берген тура. Өмүрүнүн аздыгына карабай, ар бир убакытты туура пайдаланып, эл үчүн зор эмгек, ак кызмат өтөп кетти. Тагдырдын таш боордугуна кимдер гана баш ийбеген. Шумажал белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Бекмамат Осмоновду эл ортону 50 жаштан өткөн кезде бул жарык дүйнө менен кош айттырып кетти. Шынга бойлуу, бүркүт кабак, курч мүнөздүү, чындыкты айтуудан тайманбаган бул мырза мыкты жетекчилик ишинен сырткары табият сырын терең сүйгөн, элибиздин каада салтын, мурасын, өнүккөн өлкөлөрдүн мактанаарлык көрөңгөлөрүнөн бийик койгондугу менен айырмаланган. Биздин кичинекей Кыргызстан деп айтышат, туура эмес. Кыргызстан кичинекей эмес. Кыргызстан чоң өлкө. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстан кыргыз элинин тунук көкүрөгүнөн чыгыпкан тилин, маданиятын, ошол кыргыз элинин алар менен кошо жашаган элдердин жашоосун өткөрө турган ажайып бир сулуу өлкө да. Легендарлуу парламенттин депутаты кызматын аркалап турган учурда да улуттун кедерин кесе турган айрым маселелерге каршы турууга аракеттенген. Мына ошондон улам да кыргыздын кыраан мырзасы, бийик чокулуу ала тоодой туруктуу мүнөзү, чечендиги, көп кырдуу талант, илим билимдүү мамлекеттик ишмер, тарыхты талдай билгендигинен улам жалпы коомчулук урматтаган кыргыздын кыраан мырзасы деп сыймыктанып келгендигин эч ким тана албайт. Бийлик деген өзү адилет болуш керек. Эгерде бийлик адилет болбосо, ошол бийликти жараткан эл, байлыкты жараткан эл, акылды жараткан эл, элден ашык эч нерсе жок. Бардыгы элдин укугун туурулашына, мамлекет дагы ошол адамдын укугун, элдин укугун өдө көтөрүп, бири-бири менен болгон мамилесин туурулаш үчүн жасалат. Мына ушул турмуштун оордошуна, мына ушул президент менен элдин ортосуна жанагы жасакер бийликтегилердин тоскон көшөгөсү катуу неме кылып койду да, таасирин тийгизип койду. Биз 5 жылдын ичинде бир 20% байыдык. Калган 80% ошого жакыныбыз кедейлендик. Эми мындан бияка 5 жылда эмне болобуз? Гуманитардык жардамды сурап жаңжалдашып атабыз. А гуманитардык жардам дегенди биздин өзүбүздүн тилге которгондо бул садага. Илгери календерлерге дубанага берчү да. Азыр эми элдин баары ошону талашып калды, айласыз болуп калды. Турмуш оор болуп атат. Ошол турмуштун оордугун биз чыныгы оордукту көзүбүз менен, акылыбыз менен көрүп, бийликтеги чындык орномоюнча турмушубуз оңолбойт. Раматыл Бекмамат Осмоновдун ордуна Тагаевди губернатор кылып шайлап кетти. Биз эми бир туугандар катары тиги киши менен жакын жүрүп аттык да. Аны эртеси күнү үйүнө кабар алайлы деп бардык. Кабар алып коелчу барсак, Раматыл Бекмамат экен спортивный формасын кийип, шапкени кийип, колуна лопатканы алып алып, жер казып атыптыр. Багын түгүн жумшартып. Анан барсак айтып атпайбы? Иним, мен кызматтан кетсем, башыңарды бийик көтөрүп жүргүлө. Кызмат деген ошондой. Бүгүн бар, эртеге жок.
Ошон үчүн дайым айтып коет эле. Баягы бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт деп дейт. Эми адам кызмат үчүн жаралбайт. Мына мен эми кызматты тапшырдым, эмне жөн эле жүрөм. Бала чакамды эптеп багам мен. Эч кандай мындай кыйынчылыкка туш кылбастан багам. Акылым жетет, колуман келет. Ошон үчүн агам иштен түшүп калды деп силер башыңарды жерге салбагыла деп ушинтип айтат эле да. Биз наоборот өзүнүн баягы өзү кейип, өзү баягы духун түшүрбөстөн кайтып биздин духубузду көтөрөт эле. Ой, касыраттуу иштей бергиле деп. Лайланган суу тунуйт дейт. Ал эми ошол суунун ичинде бир жакшынакай нерселер жаткан болсо дайым көрүнүп турат дейт. Ал бир миңдеген жылдар жатса дагы кайтадан суу тазаланып ачылганда ак таш болсо ак таш болуп көрүнөт. Ал эми кара таш болсо ошол кара таш болуп көрүнөт. Замандаштардын эскерүүсүнө караганда кандай кырдаал болбосун топту жарып кирип, адилет, чечкиндүү айткан сөздөрү баарынан да кыйын кезде башты катып, көз карандылык менен күн өткөргөн мүнөздү жактыра бербеген чыныгы мырзалык мүнөзүн да эскеришет. Ал эми анын бир тууганы ал туурасында төмөндөгүлөрдү маалымдады. Даже ушу өмүрү өткөнгө чейин дайым мурда жүргөн жайлоолорго барып, мурда жүргөн ушу жакшы булактарды билген болсо ошол булактарга чейин, карагайлуу токойлорго чейин барып, балдарын алып келип ушу эс алып, анан бул Раматылык Бекмамат агамдын дагы бир касиети ушу колунан китеп түшпөйт эле да. Баягы жөнөкөй бир жыйналыштан келип калса дагы үйдө отурганда дагы бир китепти карап, ачып отуруп, ушундай биз баанбайт элек, окуп отурган. Же болбосо бир машинеде кетип алса, даже ошо эс алганы барганда дагы бир китепти алып барат эле да. Колунан сүрөт тартуу дагы келет эле да. Жайлоодо же болбосо бир башка жерлерде болсо, маселен суунун баягы шылдырап агып атканын, баягы токойдогу бир шамал, секен шамал болсо токойдун бир өзүнчө баягы бир шуудураганын, же болбосо ошол жердеги булбулдун, же болбосо ошол жердеги канаттуулардын сайрап аткандарынын бардыгын кошот эле да бул киши. Мындай бириктирип, өзүнчө бир неме катары журулуштуруп туруп, ушунун бардыгы бир бүтүн катары. Ушунун бардыгы адам үчүн жаралгандай. Неме кылат эле да, ошону туя билишти, о киши өзүнө дагы айтат эле, анан бизге дагы айтып берет эле да. Анын көркөм мураска өзгөчө баа берген эмгегине бүгүнкү күндө Токтогул өрөөнүндөгү курулган көркөм мурастар далил боло алат. Аталган аймактагы көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган төкмөлөрдүн устаты, демократ акын, композитор Токтогул Сатылгановдун музейи 1989 жылы Бекмамат Осмоновдун демилгеси менен курулган. Токтогул районуна барган ар бир адам бул музейге кайрылып өтөт. Torgoylardan töresinde tobul bulut tokondun cerine gelgen ekemmin. Uzun akbat susunun cegine gelgen ekemmin. Talantlardan baykasam kenine gelgen ekemmin. Bugün atay gelsem bul cerge ırda basam bekermen. Uşul ululardan doy çarbağa, uluğunun oşol çarbağı, çarbağı momın tübbüm ölüp jatkan doy karaça, bul jerege gelip jatpayba, kadimki Bekmamattın arbağa. Allah'ın ey, oşa bağırın ardı doy koldaсын, buyursa koldoyt deçi doy kalgana, bir kudayım tınç koysa bolot kalgana. Музей негизинен 3 экспозициялык залдан турат. Биринчиси бала чагынан сүргүнгө чейинки жашоо турмушу, экинчиси сүргүндөн кийинки, андан кийинки каана шакирттери жана өнөрүнүн артынан алган сыйлыктары сакталган. Акындын комузу, колдонгон буюм тайымдарынан сырткары үй бүлөсү тууралуу да маалыматтар бар. Бекмамат Осмонов мындай инсандардын ар бир иши кийинки муунга татыктуу тарбия берерин өз кезинде баалаган тура. Бекмамат Осмоновдун
мен ескертип кетейин, Раматылык ал киши биекте аким болуп турганда мен кошо иштешип калдым. Ал убакта кино боюнча кино дирекциясынын директору элем. Ошондо ошол Раматылык келгенде Токтогул районуна эмне жаңылыкты киргизүү жөнүндө сөз кылды. Ошондо эмне үчүн Жомарттын музейин салбайбыз? Эмне үчүн биз Токтогулдун музейин салышыбыз керек эмес? Эмне үчүн биз Корголдун музейин салбайбыз деген маселени коюп, ошондо Токтогул музейи кичине сөз болуп башталып калды эле. Биздин чыгармачыл топта атактуу өнөр ээсинин комузун колго алып, күйгө салып көрүштү. Анан Коргол музейин салдыралы деди. Мына Коргол музейи дагы азыр Кудай кааласа баратабыз. Корголду эл мурунку учурларда бир жөнөкөйлүү бир ырчы экен деп эзептеп калган. Жаштарыбыз билчү эмес. Мына эми азыр кадыр баркына жетип, Бекмамбет Осмоновичке рахмат айтышыбыз керек. Мына азыр Кыргызстан эмес, башка чет мамлекеттерге белгилүү болуу акындарыбыздын бири. Ал эми улуу акын Токтогулдун шакирти Коргол Досуевдин өмүр жолу чыгармачылыгы тууралуу да өзүнчө кеп кылууга арзейт. Жаңы Жол районуна караштуу Токтобек Сай айылында туулган белгилүү инсан 1962 жылы Токтогул районунда дүйнөдөн кайткан. Бул сүрөттө ушу Корголдун байбичеси кече жакында 1982-жылы дүйнөдөн өттү. Ага чейин өздүк буюмдарын, көп нерселерин сактап жүргөн ушул киши. Бул кишинин 3 баласы болгон, мына эң улуу баласы Коргол Ондош, андан кийинкиси Коргол Бөжөн, мунусу Коргол кызы Батма. Үчөөнүн тең азыр көзү жок. Булар болсо жана ушулардын небере чөйрөлөрү мынакей. Жээндери, небере чөйрөлөрү. Бул болсо Чолпон ата дагы Токтогулдун, Корголдун, Сейдимкандын, Корголдун байбичеси Бүйайшанын күмбөздөрү. Музейдин имараты айтылуу инсандардын күмбөзүнөн 1 чакырым алыстыкта жайгашкан. Музей менен таанышкан соң алардын элесине таазим этип кайтууга да мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми дагы бир кыргыз адабиятына зор салым кошкон белгилүү акын Жомарт Бөкөнбаевдин музейи да дал ушул аймактан орун алган. Бекмамбет Осмоновичтин арбагы колдосун жетекчилерди чакырып алып, арабыздан республикада чыган жигитибиз, аксакалыбыз бар экен Жомарт деген. Бул ушунчалык акын болгон экен. Ушуну давайте бир үй музейин ачып bir elge көрсөтөлү, республика bir уксун. Башка четтен мамлекетке келгендер кетметөдө эмнени көрсөтөсүң, көрсөтөргөн нерсе жок экен. Ушуну куруп бүтөлүчү деп башында туруп алып, кийинип алып, отуруп алып, бардык жетекчилерден сүйлөшүп, эмне салдыңар, эмне жакшылыктарды коюшасыңар деп туруп Жомарт музейин салдырып бүтүргөн. Кыскартып айтканда, Бекмамбет Осмоновичтин жасаган иши, жүргүзгөн эл ардында кызматы, татырлык нерселерди көрсөтүп кетти десек биз эч кандай жаңылбайбыз. Анткени себеби азыркы барак дарактарын көрүп, музейлерин көрүп, анын арбагына Куран окутуп, жакшы сөздөрүн айтып келишүүдө. Бир аймакта мындай мурас жайлардын уюштурулушуна демилге кошкон Бекмамбет Осмоновдун эмгегине жергиликтүү жашоочулар ар дайым ыраазычылыгын билдирип келишет. Анткени миң уккандан бир көргөн артык деген элибиздин накыл сөзүндө айтылгандай, алардын эмгек жолу кийинки муунга үлгү болуп, көптөгөн белгилүү таланттардын чыгышына түрткү боло алды. Өзү баягы элдин салтын, элдин наркын, ошол элди сыйлаган адам бар эле да, Бекмамбет Осмонович деген. Ошо Бекмамбет Осмонович Токтогул районуна келип, өзү көп деле иштеген жок, бир 4 жыл иштеди. Ушул өрөөндүн башына, бул өрөөндүн башына барып келип айтты да, силердин Узун Акмат суусунда өзү алтын бар экен. Башында өзү алтын бар. Ошо алтын турган жерде ушундай таза сууда ушундай таза адамдар өсөт. Анан эми бул музейлерди мына райондун центрине деле куруп койсо болмок. Бирок ошо киши ушундай өзү философ десең философ эле, акылдуу, даанышман киши эле да. Анан айтты, ошо мен ошондо ошол жерде айыл өкмөтүнүн башчысы болуп, сельсовет болуп иштеп тургам. Анан ушунчалык элдин өзүнө куруп бербесек болбойт дегенден, эл өнүгөт, өзөт. Акыры ушу жерден дагы Корголдой, Токтогулдай, Жомарттай балдар чыгат кайталанып. Деп ошол кишинин инициативасы менен ушу биринчи жолу Токтогул атабыздын музейи курулду. Андан кийин мына Жомарт Бөкөнбаевдин музейи курулганда даже өкмөткө караган жок а киши. Ушу жалаң
ушу элдин Токтогул элинин райондо токтогулдуктардын Бишкекте, шаарда эки жакта жашаган токтогулдуктардын баардыгы ашар жолу менен курган да ошо музейди. Демилгези менен куруп ошо Жоомарттын музейин курганбыз. Андан кийин мына коргол шейке өзү базып келип, мына суунун жанына базып барып, сууну көрүп, эки жагын көрүп, нары бери базып туруп, мына Коргол атанын шейке музейи лайыктуу экен деп шейке Коргол атанын музейин курдук да. Ушу эмгектердин баардыгын эми эл жазады, мамлекет да жардам берди, өкмөт да жардам берди, бирок ошо кишинин инициативасы менен, ошол кишинин көз ачыктыгы менен курулуп калды да. Бекмамат Осмоновдун мындай эмгеги Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгач түптөгөн мамлекеттик жетекчилердин алдыңкы сабынан орун алууга жетиштирди. А бирок ал күтүүсүздөн эле жүрөк оорусунан айыкпай көз жумду. Элибиздин дагы бир мыкты инсанынын санынын кыскарганына кейиген көптөгөн акындар ага арнап армандуу саптарды кагаз бетине калтырышты. Белгилүү акын Кармышак Ташбаев Осмоновдун өмүр тагдыры тууралуу жазган бир ырында: «Эчен рет элиңди алга сүрөдүң, эссиздердин көп сөзүнө жүдөдүң, калкың тарткан кыйынлыкты бүгүнкү көтөрө албай калды бекен жүрөгүң» деп армандуу ыр жазыптыр. Ал эми көпчүлүктүн арасында Кыргызга эми Бекмаматтай уул келер бекен деген үмүт бар.